Дүйнөнүн жаралышы. Башталыш 1-2 бөлүмдөр. Адегенде Кудай асман жерди жаратты. Жер каңгырап ээн жатты. Туңгуюктун үстүн караңгылык каптап турду. Кудайдын руху суу үстүндө калкайып учуп жүрдү. Ошондо Кудай «Жарык болсун» деди. Анан жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгылыктан бөлдү. Жарыкты күн, караңгылыкты түн деп атады. Кеч кирип таң атты. 1-чи күн өттү. Анан Кудай суунун ортосунда катмар пайда болуп, сууну суудан бөлүп турсун деп буйруду. Катмарды жасап, анын алдындагы сууну үстүндөгү суудан бөлдү. Анан ошондой болду. Кудай катмарды асман деп атады. Кеч кирип таң атты. 2-чи күн өттү. Анан Кудай асман алдындагы суу бир жерге чогулуп, кургактык көрүнсүн деди. Анан ошондой болду. Кудай кургакты жер, чогулган сууну мухит деп атады. Ал мунун жакшы экенин көрдү. Кудай анан жер жашыл өсүмдүктөрдү, урук чаччуу өсүмдүктөрдү жана данеги бар жемиш бактарын түр-түрү менен өстүрүп чыгарсын деп буйруду. Анан ошондой болду. Жер жашыл өсүмдүктөрдү, түрүнө жараша урук чаччуу өсүмдүктөрдү жана данеги бар жемиш бактарын өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 3-чү күн өттү. Андан кийин Кудай асман катмарында күн менен түндү бири-биринен ажыратып, мезгилдерди, күндөрдү жана жылдарды белгилеп турган чырактар болсун. Алар жерге нурун чачуу үчүн асманда жаркырасын деп буйруду. Анан ошондой болду. Кудай чоңурагы күндүз, кичиреги түнкүсүн башкарып турган 2 зор чыракты, ошондой эле жылдыздарды да жасады. Жерге жарыгын тийгизип, күн менен түндү бийлеп, жарыкты караңгыдан ажыратуу үчүн аларды асман катмарында жайгаштырды. Кудай мунун да жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 4-чү күн өттү. Андан кийин Кудай суу жайнаган түрүү жандыктарга толсун, жер үстүндө асман мейкиндигинде куштар учсун деп буйруду. Анан ал сууну мекендей турган укмуштай зор жаныбарларды, сууда сүзүүчү башка да жаныбарлар менен жандыктардын баардыгын түр-түрү менен, ошону менен бирге канаттуулардын баардыгын түр-түрү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Аларга батасын берип, өсүп, өнүп көйгүлө, деңиздерди толтургула, куштар да жер бетине көйсүн деп буйруду. Кеч кирип таң атты. 5-чү күн өттү. Анан Кудай жер ар кандай тирүү жандыктарды, малды, жапайы жаныбарларды жана майда жаныбарларды түр-түрү менен чыгарсын деп буйруду. Анан ушундай болду. Кудай ар кандай жапайы жаныбарларды, малды жана майда жаныбарлардын баарын түр-түрү менен жаратты. Ал мунун жакшы экенин көрдү. Кудай анан өз бейнебиздей, өзүбүзгө окшош адам жараталы. Ал деңиздеги балыктар менен асмандагы куштарга, малга, бүткүл жер жүзүнө жана майда жаныбарлардын баарына бийлик жүргүзсүн деди. Ушундайча Кудай адамды өз бейнесинде, өзүнө окшотуп жаратты. Аларды эркек жана аял кылып жаратты. Аларга батасын берип, өсүп, өнүп, көбөйгүлө, жер бетине жайылып, ага ээлик кылгыла жана деңиздеги балыктарга, асмандарга, куштарга, жер бетиндеги жаныбарлардын баарына бийлик кылгыла деди. Анан Кудай: Мына мен силерге жер бетиндеги урук чача турган өсүмдүктөрдү жана данеги бар жемиш бактарын түр-түрү менен бердим. Булар силерге азык болсун. Ал эми баардык айбандарга, асмандагы бүт куштарга жана баардык майда жаныбарларга, тирүү жандын түгөл баарына көкчөп аталганды азык кылып бердим деди. Анан ошондой болду. Кудай өзү жараткандын баарын карап, алардын өтө жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. 6-чы күн өттү. Ушундайча асман менен жер жана алардагынын баары өз ирети менен жаратылды.
7 күнгө оогондо Кудай өзүнүн бардык ишин аяктап, ошол күнү эс алды. 7 күнгө Кудай батасын берип, аны ыйык күн кылып бөлүп койду. Себеби ал өзүнүн жаратуучулук ишинин баарын бүтүргөн соң ушул күнү эс алды. Асман менен жер жаралгандагы баян мындай. Кудай Эге жер менен асманды жараткан кезде али жер бетинде талаа бадалдары да, өсүмдүктөр да өскөн эмес эле. Себеби Кудай Эге жерге жамгыр жаадырган эмес. Жерди иштете турган адам да жок болгон. Жердин буу көтөрүлүп чыгып, бүтүн жер бетин сугарып турган. Ошондо Кудай Эге жердин топурагынан адамды турпатына келтирип жасап, анын мурдуна өмүр демин үйлөдү. Ушинтип адам тирүү жан болду. Кудай Эге чыгышта Эден деген жерге бак отургузуп, өзү турпатына келтирип жасаган адамды ошол жерге жайгаштырды. Андан кийин Кудай Эге көз жоосун алган, жегенге жакшы жемиштерди бере турган түрлүү дарактарды жерден өстүрүп чыгарды. Бактын ортосуна өмүр берчү даракты жана жакшылык менен жамандыкты билдире турган даракты да өстүрдү. Эденден бир дарыя агып, бакты сугарат да, андан ары 4кө бөлүнүп кетет. Биринчиси Пишон деп аталат. Ал алтын чыгар турган бүткүл Хабилла өлкөсүн айланып агат. Ал жердин алтыны таза, жыпар жыттуу чайыр менен оникс асыл ташы да бар. Экинчи дарыя Гихон деп аталат. Ал Куш өлкөсүн айланып агат. Үчүнчү дарыянын аты Тигр. Ал Ашурдун чыгыш жагынан өтөт. 4-үнчү дарыя Эфрат. Эден багын иштетсин, аны кайтарсын деп Кудай Эге адамды ошол жерге жайгаштырды. Ага мындай буйрук берди. Сен бактагы дарактардын баарынын жемишинен жесең болот. Бирок жакшылык менен жамандыкты билдире турган дарактын жемишин жебе. Себеби андан жеген күнү өлгөнүң өлгөн. Андан кийин Кудай Эге адамдын жалгыз болгону жакшы эмес. Ага өзүнө ылайык жардамчы жаратайын, деди. Кудай Эге жапайы жаныбарлардын, асмандагы куштардын баарын топурактан турпатына келтирип жасап, аларды кандай атарын билүү үчүн адамга алып келди. Адам кандай ат койсо, тирүү жандар ошондой атала турган болду. Ошону менен адам малга, жапайы жаныбарлар менен асмандагы куштардын баарына ат койду. Ал эми адамдын өзүнө ылайык жардамчы табылбады. Ошондо Кудай Эге адамды каттуу уктатып, уктап жатканда анын бир кабыргасын алып, ордун эт менен жаап койду. Кудай Эге ошол кабыргадан аялды жаратып, аны адамга алып келди. Ошондо адам мындай деди. Сөөгүмдөн бүткөн сөөк ушул, этимден бүткөн эт ушул, эркектен алып жасалды, аял деп аты коюлсун. Ошол үчүн эркек ата энесин калтырып, аялына жабышат да, экөө бир бүтүн болот. Адам аялы экөө тең жалаңач болсо да, уят эмне экенин билишкен эмес. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды
талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com